карата бейбаштык кылып кол көтөргөн фактылар көбөйдү. Милицияны кызмат учурунда видеого тартып жарыялоого тыюу салган мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Анда милиция кызматкерлеринин ишине тоскоолдук кылып, сүрөт жана видеого тартып социалдык тармактарга тараткандар жоопко тартылат. Ал үчүн 5000 сом өлчөмүндө айыпка жыгылат же 7 суткага камакка алынат. Мындай жаза видеого тартып каралоо максатында жарыяланган учурда гана колдонулмакчы. Ал эми милиция кызматкери да окуя болгон жерде кылмышты карап жаткан учурда да эч кимдин акысы жок, керигишкечи. Эгерде биз мыйзам сапаттуу тергесин деп атабыз, кылмыш сапат тергелсе тез арада, анда эч ким тоскоолдук кылыш керек эмес. Ал эми сиз маани бербепсиз менин баяндамамда. Мен айттым, эгерде кызмат учурунда видеого сүрөт тартып аны бурмаласа деп айтып атам. Маанисин өзгөртсө деп окудум го докладымда, баяндамамдачы. Бурмалаган учурда гана башка учурда тарта берсин, ар бир учурда. Анткени коомчулукта милиция кызматкерлерине баш ийбей кемсинтип каршылык көрсөткөн фактылар күчөгөн. Ал жүйөлүү долбоордо кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр сунушталды. Коомдук тартипти бузууга бөгөт койгон кызматкерлерге зомбулук көрсөтүлсө 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу чарасы каралган. Дегени менен айрым эл өкүлдөрү окуяны кайра эле милиция териштиргени туура эмес болуп калат дешет. Себеби мен эмнеге ушундай маселени коюп атам? Бул жерде так жазылган эмес. Сиз жоопту берип атасыз, сиз түшүнгөн ошол мыйзам долбоорду түшүнгөн киши катары берип атасыз да. Мен мындай түшүнүп атам деп. А коом юристтер башкача түшүнүп атышат ушуну. Себеби так жазылган эмес. Өтө көп мында кайчы пикирлер жазылган да. Бул жагдайда кызыкчылыктар кагылышына жол берилип каларын юристтер да белгилешүүдө. Долбоор адам укуктарын чектеп калат дешет. Анткени укук коргоо кызматкерлери жарандарга орой мамиле кылып, өздөрү мыйзам бузган учурлар дагы жок эмес. Эмне үчүн биз ушул бир эле ички иштер министрлигинин кызматкерлерине ушундай мындай айтканда жеңилдиктерди граждандардын укугун чектөө аркылуу беришибиз керек. Экинчи жагынан ошол эле милиция кызматкерлерине тескерисинче жакшы эмеспи? Эгерде ошол жерде жарандар видеого тартып мыйзамсыз же мыйзамдуу нерселерди көрсөтсө териштиргенге жакшы эмеспи далил катары? Эгерде ошол милиция кызматкерлерин видеого тартканда алардын ишине тоскоолдук жаратса, жана жогоруда мен айткандай атайын берени бар, кылмыш жоопкерчилигине тартса болот. Эгерде аларды мазактаса, кемсинтсе, аларды жарандык тартипте сотко кайрылса болот. Буга чейин милиция кызматкерлерине кызмат учурунда кол көтөргөн түрдүү видеолор социалдык тармактарга тараган. Мындай учурда факты мыйзам талабына баш ийбөө менен катталат. Өткөн жылы бул багытта 195 протокол түзүлгөн. Бул учурларда 5500 сом айып салуу менен гана чектелишет. Негизинен бизде милициянын кайгы кызматында ушул баш ийбегендерге укук бузуулар кодекси негизинде 5,5 сом айып салынган да. Андан сырткары бул мыйзам боюнча көбүнчө элдер түшүнбөстөн эле келип атайын ишмердүүлүк тоскоолдук кылып видеого тартып түшүнбөгөндөр болгон. Эми бул жерге жарандарга туура түшүндүрүш керек. Эгер ишмердүүлүгүндө мыйзам тарабынан кызматкер туура эмес иш жүргүзсө, ал башка сөз. Андан жөндөн жөн эле иштеп аткан жерден келип ушул өзүнүн кызыкчылыгына же актив көбөйтүш үчүн ушундай видео тартканчылар көп да. Негизи биз ушул укук бузуулар кодекси негизинде протокол түзөбүз. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарбаган 82 факты катталса, 2023 жылы 128 факты катталган. Алмагүл Эрке, Багызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.